16 апрелге карата жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Саламатсыздарбы? Спартак стадионуна таандык болгон наркы 18,3 миллион сомдук жер мамлекетке кайтарылды. Стадиондун кичи аренасынын аймагына таандык болгон жер мурда бир нече жолу сатылып кеткени аныкталды. Азыркы ээси тарабынан наркы 18 миллион 300 миң сомдук жер муниципалдык менчикке кайтарымсыз түрдө өткөрүлүп берилди деп айтылат Атайын кызмат тараткан билдирүүдө. Атайын кызматтан жер кодекси менен каланын планына ылайык калктуу аймактагы жалпы пайдалануудагы жерлер менчикке берилбей турганын кошумчалашты. Азыркы тапта ишке тиешеси бар башка кызмат адамдарын аныктоо иштери уланууда. Кыргызстандык 2 балбан Бишкекте өтүп жаткан Азия чемпионатында финалга жолдомо алышты. Ал эми чейрек финалда өзбекстандык Бахромовду 23 секунддун ичинде 8-0 эсебинде жеңсе, жарым финалда ирандык балбанды 11-0 эсеби менен артка калтырды. Рызык Бейшекеев 67 килограммга чейинки салмакта күч сынашып, финалдык беттеште монголиялык Ганбая Намсраи аттуу балбанды 14-0 эсеби менен жеңди. Чейрек финалда казакстандык спортчуну 7-1 эсебинде утса, жарым финалда кореялык Чунг балбанды жеңип финалга жолдомо алышты. Финалдык беттештер бүгүн 18:00 башталат. Азия чемпионаты Бишкектеги Арена спорт комплексинде өтүп жатат. Мелдешке Азиянын 30 мамлекетинен 600 спортчу катышууда. Ноокенде экскаватордун айдоочусу коюп кеткен 41 жаштагы аял көз жумду. Маалыматка ылайык 25 мартта Жалал Абад облусунун Ноокен районунун аймагында жолдун курулушунда иштеген экскаватордун 23 жаштагы айдоочусу артынан өтүп бара жаткан 41 жаштагы аялды көрбөй калып тепселеп кеткен. Аял жаратынан улам жеринде каза тапкан. Аталган факт Ноокен рийбинде катталып, этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Тиешелүү экспертизалар дайындалган соң 13 апрелде камакка алынган шектүү 15 апрелде Ноокен райондук сотунун чечими менен үй камагына чыгарылды. Видео тасмада жабырлануучу тарап окуянын чоо жайын түшүнбөй тергөөнүн жүрүшүнө тоскоолдук жараткан. Бул учур бийлик өкүлүнө зомбулук көрсөтүү болуп катталып, териштирүү иштери жүрүп жатат дешти милициядан. Азия чемпионатында балбан Акжол Махмудов күмүш медаль тагынды. Ал 77 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашып, алгачкы беттеште казакстандык Ибрагим Магомадовду утту. Жарым финалда ирандык Амирали Абдини мөөнөтүнөн мурда жеңсе, финалда жапондук Нао Кусагага 2-4 эсебинде жеңилип берди. Азия чемпионаты Бишкектин Арена спорт комплексинде өтүп жатат. Мелдешке Азиянын 30 мамлекетинен 600 спортчу катышууда. Сорос Кыргызстан уюму Кыргызстандагы ишмердүүлүгүн токтотот. Фонд жергиликтүү коммерциялык эмес уюм, бирок чет өлкөдөн каржылангандыктан жаңы мыйзамдык чектөөлөргө дуушар болот. Андан тышкары саясий ишмердүүлүк түшүнүгүнүн ашкере чаржайыт аныктамасы фонд үчүн да, анын өнөктөштөрү үчүн да терс кесепеттерге же күтүлбөгөн тобокелдиктерге алып келмекчи деп айтылат билдирүүдө. Ачык коом фондунун президенти Бинайфер Наврежи уюм 30 жылдан бери өлкөдөгү бүткүл карапайым элге колдоо көрсөтүп келгенин белгиледи. Фонд ишмердүүлүгүн мындан ары уланта албай турганына терең өкүнөбүз жана жаңы прогрессивдүү мыйзам жарамдык коом үчүн белгисиздик менен коркунуч атмосферасын жаратат деген пикирдебиз, деди ал. Президенттик администрация Соростун ишмердүүлүгүн токтотуу чечимин таң калуу менен кабыл алды. Президенттик администрациянын даражалуу кызмат адамдарынын бири фонд ишин токтотору тууралуу уюмдун эмгек жамааты менен жарандык активисттерге мурдатан эле белгилүү болгон деп билдирди. Фонд ишмердүүлүгүн токтотуу чечимин жогорку кеңеш кабыл алган чет элдик өкүл жөнүндөгү мыйзамга байланыштырганы президенттик администрацияны таң калтырды. Алар Украина менен Грузиядан тышкары Борбордук Азияда жана Чыгыш Европадагы бардык кеңселерин жапты. Көпчүлүк аймактык долбоорлор олуттуу кыскартылды же толугу менен жабылды, деди ал. Ошондой эле администрациянын өкүлү Сорос фонду Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийинки 30 жылда мыйзамдуулукту бекемдөө жана жарандык коомду өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымын жогору баалай тургандыгын белгилеп, Ачык коом институту менен мындан ары да кызматташууну чыдамсыздык менен күтөөрүн кошумчалады. Жалал Абадта нөшөрлөгөн жамгырдан улам турак жайлардын короолорун суу каптады. ÖKM'дин шаардык бөлүмүнүн кызматкерлери сел сууларын сордуруп, тазалоо иштерин жүргүзүп жатат. Бул ишке шаардын жарандык коргонуу кызматы да тартылды.
Интерпол тарабынан коркунучтуу кылмышкер катары издөөдө жүргөн чет элдик Кыргызстандын аймагында кармалганын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Шектүү өнүккөн өлкөлөрдүн аймагында мыйзамсыз миграцияны уюштуруу жана чет элдик жарандардын документтерин мыйзамдаштыруу боюнча адистешкен эл аралык кылмыштуу чөйрөнүн уюштуруучусу болуп саналат дешти атайын кызматтан. Азыркы тапта колго түшкөн чет элдик жаран тергөө абагында. Бул боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүп жатат.